Жаңы каттамдын ачылышына эки өлкөнүн элчилери катышты. Биринчи рейс аркылуу кичи ажылык сапарга аттангандар учууда. Сауд Арабиядагы ыйык 2 шаарга зыярат кылууну каалаган элдин санына караганда каттамдын ачылуусуна суроо талап жогору болуп келген өңдүү. Мен ойлойм, ушул Бишкек-Жидда рейси түз каттамдын ачылышы бул эки өлкөнүн ортосундагы туристтердин эле каттамын көбөйтпөстөн эки өлкөнүн соода алакасын, маданиятын, ушул биздин экономика чоң салым кошот деп ойлойм. Жылына Сауд Арабиядан Кыргызстанга 10 миңге жакын эс алуучулар келет. Ошондой эле бизден баргандар да арбын. Түз каттамдын ачылышы менен алардын саны дагы да арбыйт деген ишенимин аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси билдирди. Бишкек-Жидда Бишкек каттамы эс алуучулардын убактысын жана каражатын үнөмдөйт. Аба маршруту менен ар кандай категориядагы жүргүнчүлөр, зыяратчылар, туристтер жана ишкерлер каттап байланыш чыңдалат деп ишенем. Түз каттамды атамекендик Air Manas авиакомпаниясы ачууда. Азырынча аптасына бир жолу гана болсо, кийин 4 ирет каттайт. Анан кийинки каттамдар Медина, анан Эр-Рияд, анан келечекте Даммам шаарлары болушу мүмкүн. Азыр жумасына бир рейс менен баштадык. Кудай буйрса, эмкисинде ошо февралдын аягында, марттын башында биз 4 рейс жумасына чыкканга ниет кылып атабыз. Андан тышкары Ош шаарынан учуп баштайт. Сауд Арабияга барган эс алуучулар же умра зыяратчылары мурда Кувейт, Оман, Бириккен Араб Эмирлиги же Турция аркылуу учушчу. Анда ортодо тыныгуу болгондуктан убакыт да көп кетчү. Азыркы түз каттам 5-6 эле саатта жетет. Түз учат дейт, ширле бар, Жиддага түшүп калат экенбиз, Кудай кааласа. Анан биз үчүн албетте ыңгайлуу болот деген, тез жетебиз. Ортодо бир канча бир 5 саат, 10 сааттык жол эконом болот да. Умрачыларды Стамбулга же Шаржага алып барып, кеминде 5 саат, узагында 13 саат туруп, умрачылар бир топ чарчап калчу. Андан ары ар бир регистрацияны өткөндө кары картаңдар да кыйналып калчу. Азыр ошо Кудайга шүгүр. Белгилей кетсек, уюштурулган түз каттам 2014-жылдын 2-декабрында Эр-Рияд шаарында кол коюлган. Кыргызстан жана Сауд Арабия өкмөттөрүнүн ортосундагы аба байланышы жөнүндө макулдашуунун негизинде ишке ашты. Амантур Шергазиев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.